Садык Шернияз жаңы конституциянын өзгөртүүлөрү боюнча пикирин билдирди. Менимче, депутаттар кол коюп жатканда эмнеге кол койгонун билбей калышкан го. Өзгөртүлгөн баш мыйзамды карап чыктым. Бул конституция өлкөнү 20-30 жыл артка кетире турган беренелери бар экен. Көптөгөн бири-бирине дал келбеген, жолтоо боло турган механизмдер жүрөт. Мисалы, элдик курултай боюнча жүрөт. Азыр чын эле жогорку кеңешти эл шайласа, аны неге башка орган көзөмөлдөш керек? Элдик курултай кандай система менен жыйналат? Эгерде жогорку кеңеш ага отчет бере турган болсо, отчету жакпай калса эмне болот? 5 жылга шайланган жогорку кеңешти да кандай орган көзөмөл кыла алат? Бул мыйзам чыгаруу органын үстүнөн көзөмөл кылуу тоталитаризмден, диктатуранын механизми болуп калат. Бул деген президент бардык башкарууну өзүнө алат деген сөз. Сот боюнча таптакыр эч нерсе жок. Бул Түркменстандын конституциясынан ашып түштү, деди ал. Мына кечинде конституциянын ошол жаңы оңдоо түзөтүүлөр жаңы долбоору боюнча талкуу чыгып кетти. Мына бир далай депутаттар кол койгон экен. Сиз бул түзөтүүлөрдү карадыңызбы? Оюңуз кандай? Албетте карап чыктым. Бул бизге сунушталып аткан негизги мыйзам болгондуктан менин оюмча ар бир гражданин карап чыкты деп ойлойм. Мага ушундай таасир калтырды бул негизги мыйзамыбыздын долбоору. Менин оюмча ошол депутаттар өзлөрү билбей эмнеге кол коюлаганын өзлөрү билбей калдыбы деген ой калтырды. Анан мен ишендим. Анткени көптөгөн депутаттарга сураныш түшүп аткан, конституциянын долбоорун бербей эле кол кой деп сураныш түшүп аткан деген сөзгө мына эми так ишендим. Анткени бул конституцияны карап чыкканда, бул конституция бизди Кыргызстанды бир кайта 20 жыл, 30 жылга артка алып барып кое турган конституция болот. Анткени бул конституцияда көптөгөн механизмдер, бул конституция президенттин диктатурасы, бул конституцияда бири-бирине туура келбеген структурада, бири-бирине жолтоо боло турган структуралар жазылыптыр. Мисалы, элдик курултай жөнүндө жүрөт. Эгерде жогорку кеңешти бул конституцияда жазылгандай эле эл шайлап жогорку кеңешке келсе, анын үстүнөн эмне үчүн бир орган караш керек? Эмне үчүн ал бир органга жооп бериш керек? Элдик курултай кандай система, кандай принцип менен жыйналат? А эгерде ага жогорку кеңеш отчет бере турган болсо, эгер отчету жакпай калса, эмне болот? Кандай чечимдер болот? 5 жылга шайлаган жогорку кеңеш парламентти дагы кандай орган үстүнөн көзөмөл кыла алат? Бул деген мыйзам чыгаруу, бийлигин дагы үстүнөн көзөмөл кылуу, тоталитаризмдин, диктатуранын дагы бир механизми болуп калат сөзсүз түрдө. Бул деген таптакыр бардыгын президент өзүнө башкаруусунун алдына алат деген сөз. Бул деген толук президенттик диктатура, бул деген бир адамдын бардык бийлик үстүндө үстөмдүгү деген сөз. Сот боюнча таптакыр эчтеке жок. Сот ушул эле бойдон керек болсо ушудан жаман таризде иштейт. Демек биздин Кыргызстанда таптакыр акыйкат болбойт деген сөз. Демек биздин Кыргызстанда президент соттагы болот. Биздин президент мыйзам чыгаруу бийлигин да үстөмдүгүн алат. Бардык тарапта президент өйдө болот. Бул Түркменстандын конституциядан ашып түштү. Бул деген биздин ушул эркиндикти алып келем. Ушул Кыргызстан алдыга жашасын. Ушул Кыргызстан демократия болсун деп неченлеген эмгектердин баарын жокко чыгаруу. Бул 90 баланын өлүмүн аянтта каза болгон 90 баланын өлүмүн түздөн түз жок кылуу алардын. Алар өмүрүн Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын демократиясы үчүн, Кыргызстанда диктатура болбосун, тоталитаризм болбосун деп канын төгүшкөн. Биз абдан кейиштүүсү ошонун баарын жокко чыгарсак, анда мен таң калам, биз каяка барабыз Кыргызстан. Мындай сунушка азыр атуулдук коом, саясатчылар, ошол парламентаризмди, демократияны колдогон адамдар каршы чыгышы ыктымалбы? Каршы чыгат сөзсүз. Каршы чыгат. Каршы чыкканда дагы мен оюмча ошол конституциянын өзүнө кол койгон депутаттар дагы каршы чыгып өзүнүн оюн айтышы мүмкүн. Ушул депутаттарга, ушул конституцияга кол койгон 80 бул депутаттардын ким кирген экенин далилдеди.
ошого кол койгон депутаттар. Мен ушинтип айтмакмын. Башка эмне деп айтса болот бул жерде. Бул жерде эгер ошол деге кол коюп атканда сен депутатсың, карап турасың. Тоталитаризмдин, диктатуранын бардык системасын, эң мыкты үлгүлөрүн алып келип коюшуптур да ошонун конституциянын ичине. Бул бардык бийликти мен басып жатам деген сөз. Айрым депутаттар бул боюнча эртең бир билдирүүлөр таратабыз, билбей калдым деген сыяктуу бир мындай кайрылууларды мындай жазышып атат да, буларга мен билбейм анысын. Эгер антип чыкса, мен аларды кош колдоп кубаттай берем. Аларды өзлөрүнүн граждандык милдетин кайта айтып, болгондой айтып чыкса, анда алар элдик жасаган болмок. Бирок бул конституцияга жалаң эле мен эмес, бүгүн көрөсүздөр, прогрессивдүү ойлонгон элдин баары каршы чыгат. Эл мына эм ойгонот. Мына эмнеге баратканыбызды мына эл түшүнөт. Мен ушуну айтып жүргөм, мына эми ошол убакыт келе жатат. Бүгүн көрөсүз. Конституция баш мыйзамдын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлду. Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлуп, 17 ноябрда парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Элдин талабы менен сунушталып жатканы айтылган жаңы баш мыйзамга 80ден ашык депутат демилгечи болуп көрсөтүлгөн. Конституциянын долбоорунда элдик курултай институтун киргизүү сунушталган. Элдик курултай элди бийликтен жогорку кеңешүүчү, консультативдик жана координациялоочу органы болот. Элдик курултай өз ишин президент, жогорку кеңеш, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары менен өз ара аракеттенип жүргүзөт. Ал эми президент мамлекеттин башчысы болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт жана 5 жылга шайланат, бирок 2 мөөнөттөн ашык эмес. Өкмөттү түзүү жана анын иши үчүн жоопкерчиликти мамлекет башчысына жүктөлөт. Президент өкмөттүн башчысын, анын орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын дайындоосун карайт. Бул дайындоолор жогорку кеңештин макулдугу менен жүргүзүлөт. Президент өзүнүн демилгеси же элдик курултайдын сунушу боюнча министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын бошото алат. Президент ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда анын ыйгарым укуктарын жаңы президент дайындалганга чейин өкмөт башчысы аткарат. Президенттин ыйгарым укуктарын өкмөттүн башчысы аткаруу мүмкүн болбогон учурда президенттин ыйгарым укуктарын жогорку кеңештин төрагасы жүргүзөт. Жогорку кеңештин депутаттарынын санын 90га азайтуу жана 5 жылга шайлоого сунуш киргизилген. Президент аткаруу бийлигинин ишин жетектейт. Өкмөттүн түзүмү жана курамы президент тарабынан аныкталат. Президент өкмөттүн жыйналыштарында төрагалык кылууга укуктуу. Конституциялык палатаны жогорку соттун курамынан чыгарып, аны Конституцияда жаңы конституциялык мыйзамда аныкталган компетенциясы менен Конституциялык сотко түзүү сунушталат. Мында Конституциялык соттун ыйгарым укуктарына кошумча төмөнкүлөр таандык кылынат. Президенттин, жогорку кеңештин жана жогорку соттун суроо талабы боюнча Конституцияны кароо жана расмий чечмелөө, мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаш-тартыштарды чечүү, ошондой эле президентке каршы айып коюунун белгиленген тартибин сактоо жөнүндө корутундуу берүү. Масалиев: мен дагы президенттик башкарууга өтүүнү колдойм. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев баш мыйзамдын жарыяланган жаңы долбоорун президенттик башкарууга өтүү аракети катары баалады. Бирок ал негизги максат мамлекеттик башкаруу системасын аныктоо болуп жаткандыктан, референдумда парламенттик башкарууну жактагандардын дагы тандоо укугу эске алынышы керектигин белгилеп кетти. Адегенде референдумга президенттик башкарууну же парламенттик башкарууну тандоо боюнча суроо коюлушу керек. Максат мамлекеттик башкаруу системасын аныктоо болуп жаткандан кийин эл кайсынысын тандаса ошого өткөн оң. Ошондо референдум максатына жетет. Ал эми даяр долбоорду алып келип кааласаң да, каалабасаң да колдо деген туура эмес, деди Масалиев. Ошондой эле ал баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы президенттин ыйгарым укуктарынын көбөйүшүн колдой турганын айтты. Мен муну президенттик башкарууга багыт алган максат деп көрүп турам. Менин деле оюм ушундай болчу. Азыр президенттин укуктары көп, бирок жоопкерчилиги жок да. Эгер референдум колдоо тапса, анда парламенттин ыйгарым укуктары кескен кыскарат. Элдик курултайды түзүүдөн мурун алардын өзүнүн ыйгарым укуктарын, статусун аныктаган мыйзам керек. Мен оюмча курултайдын максаты башка болушу керек. Ал чек ара маселеси сыяктуу жалпы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууга тийиш. Баарын эле көзөмөлдөй берсе, бийлик 3 бутактуу болуп калат да, деди Масалиев. Белгилей кетсек, Конституциянын жаңы долбоору 17 ноябрда парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Анын демилгечилери катары 80 депутаттын аты жазылган.
Раиса айым, сизге айтар сөзүм бар. Сизде бет болсо митинг кылып ызылдап ыйлактаганды токтотуңуз. Ак болсоңор эгер Атамбаев мужской родко киреби или кандай, анда мыйзам жолунда жооп бергиле. Күндө күн алыс соттун эшигинде ызылдаганды токтот. Соттун эшигин каккылагандан тажабадыңарбы? Кыргызстан силерге оюнбу? Каалагандай ары бери тайраңдагандай. Жээнбековдун учурунда кайда элең? Карасаң Садыр Жапаров айкөл берешен ак көңүл экен. Ошодон пайдаланып калайлы дейсиңерби? Андай болбой калды. Керт башыңар менен жооп бергиле бүт күнөөңөргө. Керек болсо элдин 90% каршы Атамбаевдин чыгышына. Уят эмеспи? Күнөөңөрдү качан мойнуңарга аласыңар? Кичине деле эмес, ол чогун кылмыш ишиңер көп. Уятты жейиштирип, бетти сыйрып салып, көчөгө даттанып чыккандан көрө өлүм артык. Гүлзара Жумабек.